Мына биздин Скөлөрдүн жалпы дарыгерлик практика борборунда өзү биздин бул больницабыз, оорукана 135 койкага эсептелген. Андан сырткары бизге мына 24-жылдын 1-январынан баштап Ананьево айылындагы ЦОВП бизге филиал болуп кошулган. Аларда 25 койка бар. Ошону менен бизде райондо 160 койка иштейт. Мына биздин эми баягы өзүбүздүн Чолпон ата больницасын алып карай турган болсок, бул жерде бизде төрөт бөлүмү бар. Бизде төрөт бөлүмү 17 койкада. Андан кийин бизде соматика бөлүмү деп коебуз. Ал жерде терапия менен детский отделение бирге жайгашкан. Ал жерде 10 койкабыз балдар бөлүмү дагы, 18 койкабыз чоңдор дарылануучу койкалар. Бул ошондо бардыгы болуп 28 койка, жана хирургияда 30 койкабыз бар. Ошол эле убакта бизде ушул 90 койка деп эсептесек, ошо жугуштоорлор бөлүмү дагы бар. Анан ал жерде ошол 25 койканын 15 койкасы балдардыкы. Жаш балдар, кичинекей ымыркайлардан баштап ошо өспүрүмдөргө чейин ооруп калган убакта жугуштоорлору менен ошол бөлүмгө келип түшөт. Анан ошол 90 койканын ичинде 6 койка бизде жандандыруу бөлүмү болуп келатат. Анан өзүнчө бөлүм эмес, ал именно ошол 90 койканын ичинде. Анан айта турган болсок, ошол бизде ооруканада жакшы мындай бир шарттар түзүлгөн деп айтсам болот. Себеби деген биздики электр энергиясы менен, суу менен дайыма камсыз болуп, ал жерде бир үзгүлтүк болуп, же бир авариялык учурларда свет жок болуп калып туруп калган жок. Себеби деген биздин өзүбүздүн генераторубуз бар. Мына ошону подключать этип койсок, ошо менен иш андан ары алып барыла берет. Андан сырткары бизде мына эгер биз жандандыруу бөлүмүнөн баштай турган болсок, жандандыруу бөлүмүндө ошол бөлүмгө эң керектүү жабдыктардын бар десем жаңылышпаймын. Ал жерде бизде көйгөй эле ошол дарыгерлердин жетишсиздиги. 9,5 ставкада бизде 2 гана дарыгер иштейт. Бирок жардам көргөзүлбөй калып, же болбосо бир көйгөй жараткан жагдай жок. Дайыма ошол биздин дарыгерлер, 2 дарыгерибиз күн түн дебестен ошол өзүнүн карамагына берилген бөлүмдө иш алып барууда. Ушул биздин ооруканабызда баягы жалпы дарыгерлик практика борборунда бардыгы болуп штаттык бирлик боюнча 536 киши иштейт. Алардын 132си дарыгерлер, 294 орто медайымдар, 95 кенже медайымдар, жана калгандары болсо бир 65 түзөт. Андан кийин ымыркай балдардын, жанагы ара төрөлгөн балдарга, ооруп калган балдарга жардам көрсөтүлүүчү биздин инкубаторлорубуз бар. Дагы айтып кете турган болсок, ошол ооруларды дарылоодо эң чоң ролду бизде дарыктык аныктоо болуп эсептелет да. Ал жерде бизде лаборатория бар, рентген бөлүмдөрүбүз иштейт. Бул рентген бөлүмү бизде ошол аппаратурабыз 12-жылы алынган, быйыл ремонттон өткөрүп алганбыз. Бу дагы болсо мен ойлойм, ушул жай мезгили да келет, эми ошол кезде бизге бир көйгөй жаратпайт го депчи. Себеби ал жерде чоң нагрузка менен иштейт. Мына жакын эле аралыкта бир ушул 1-2 жуманын ичинде бизге жаңы рентген аппарат алганбыз. Мына ошол аппаратты коюуга даярданып атабыз. Себеби деген анын да өзүнүн коюла турган шарттары бар экен, ал жерге да бир талаптар бар экен. Ошону жасап өтө турган болсок, ал аппаратыбыздагы жабдыгыбыз келип орнотулат. Эгер ушул жерден сразу эле биз жабдыктар жөнүндө айтып кете турган болсок, көп жылдардан бери бизде гастроскоп аппаратыбыз жок эле. Мына быйыл алдык. Азыр алып биздин өзүбүздүн дарыгер ошол окууга барып, ошо гастроскоп менен иштөөгө окуп даярданууда. Бул көйгөй болуп келаткан, бу дагы көйгөйүбүз чечилүүдө.
рентген аппараты, УЗИ аппараты бардыгы ошол жерге коюлган. Передвижной аппараттар кайсы убакта керек болсо келип ошол тартып, ошол жерден баягы дартты аныктап, ошого жарашадан жардам көрсөтүлөт. Анан бизде ошол бир көп жылдар биздин лифт эскилиги жеткендиктен бир 40 жылдын аралыгында ал ремонт болуп алмашылган эмес, көйгөй жаратып келген. Анан биз ошо быйылкы жылы лифт оңдолуп, ишке берилип, биздин мындайча айтканда ошол иштеп жаткан медицина кызматкерлеринин жүгү жеңилди десек болот. Себеби 3-чү этажга ошол кандай салмакта келбесин, ошол ооруларды, баса албаган ооруларды көтөрүп чыгарып, кайраларды түшүрүш абдан чоң кыйынчылык эле. Мына ошол кыйынчылыгыбыз дагы артта калып, азыркы күндө лифт иштеп атат бизден. Андан сырткары мына тез жардам автоунаалары азыр жетиштүү. Бизде Ананьевада бир пост, Чолпондо бир пост, Тамчыда бир пост тез жардам бар. Тез жардамда ар бирине 4 бригада иштейт. Мына быйыл Ананьевага дагы жаңы тез жардам автоунаасын алып бердик. Буга чейин бизде Тамчыда ыкча медициналык жардам көрсөтүүчү борбор ачылган. Ал жерге дагы ошо президентибиз Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн белеги катары бизге жаңы автоунаа, тез жардам автоунаасын алып берген. Мына ошол автоунаа иштеп жатат. Ал жерде тез жардам гана болбостон жай мезгилинде реанимация бөлүмү, хирургия бөлүмдөрү бүт болгон баягы керектүү жабдуулар менен даярдалып коюлган. Анан бизде өзүңөр билгендей мына жаңы больница курабыз деп 26 октябрда ошол капсула салынган. Капсула салынып, ошо курулушу башталып атат. Проектиси баары баягы иш кагаздары толукталып бүтүп, эми борки балким күндүн жылышы менен десекпи, кандай десек, ошол уже куруу иштери башталат. Бул дагы бир чоң ийгилик десек болот биздин саламаттык сактоо тармагына. Андан сырткары бүгүнкү күндө бизде ошол өзүбүздүн баягы бюджеттин эсебинен десек да болот. Борки фомстун жардамы менен берилген, ошол жактан берилген акча боюнча, акча каражаты менен тез жардам бөлүмү ремонт жүргүзүлүп атат. Бизден жанагы тамак аш даярдоочу ашканабыздын ремонту жүргүзүлүп атат. Мына кир жуучу жайыбыз прачный ремонту бүтүп калды. Анан кээде жан чачын болгондо бизде чоң корпусубуздун негизги имараттын 3 этаж имараттын чатыры дагы абдан начар эле. Себеби деген көп жылдар бою, 20-30 жыл бою турган чатыр эскилиги жетип, ар кайсы жерден жыртылып дегендей, шамал болгондо дагы жабыркаган жерлери бар болчу. Мына ошол чатыр дагы азыр алмаштырылууда. Акырындап эми биздин саламаттык сактоого акыркы 3-4 жылда мурда ошол болуп көрбөгөндөй жаңылануулар болуп атат, жакшы жабдыктар келип атат. Врачтарыбыз да ошол ар ким өз убагы келгенде окууга барып өздөрүнүн билимин жогорулатууда. Анан бизде баягы ковид убактысында ошол эң керектүү экен деп суюк кычкылтек базасын орнотуп, борборун орнотуп беришкен. Ал жерде 4 тонналык чоң мындай емкость турат. Ал жагынан дагы кычкылтек боюнча дагы бизде бир мындай мүчүрүштүктөр же көйгөйлөр жаралбайт. Мына педиатрlar дагы жакшы бореки бизге педиатрларга, акушер хирургтарга, анестезиологторга 20 миң айлыгына 20 миң сомдон кошулуп, бул абдан чоң бир поддержка болду. Себеби деген азыр ошол бизде педиатрлар бар, келишти. Андан ары кийин ошо кетебиз деген хирургтарыбыз дагы азыр ойлонуп калды. Алар дагы эми айлык маянасы көбөйгөндөн кийин бир мындай бир кызыгуу пайда болуп калды. Себеби бизде эми курорттук регион болгондон кийин бул регион только өсүштүн, мындай жаңылануунун үстүндө болот. Мен Корум элинен келген. Мойнума bir siz okşagan bir deme çıkıp. Kudayga şükür 3'ünde gelgem. Ошол күнү эле операция кылып, тазалап, ордуна жаткызды. Карабыз жакшы экен. Перевязка кылып атат, уколун сайып атат. Кудайга шүгүр жакшы болуп калдым. Биринчи күндөрү чыгарабыз деп атат. Врачтарга дагы шүгүрчүлүк. Кудайга то жакшы карашат экен. Уколун сайып атат, капельницаларын коюп атат. Жакшы кызматчылар да жакшы экен, врачтарга
Кудайга шүгүр жакшы. Улактан ушундай кырсыктап боз териде болгон. Аттан улап келгенбиз. Бул жакта врачтар жакшы карайт экен. Бардыгы жакшы, условиясы да жакшы экен. Ошол жакшы карап атышат бизди.